Sen ne kıltasın dedim yani. Bölüştürüp sen hem öldürüp salam dedim, bana saydı bıçak. Akем ошо баласынын колуна бычакты сайган. Мени сайган жерим мына мойнума сайды. Мойнума. Мына жерге сайды. Күйөөм үйгө келгенден мен акыбалын көрүп чочуп коркуп кеттим. Азыр деле тезма арышып, жазышып, өздөрү эме кылышып, ушундай чыр чыгарбаса, биз оюбуз эле бар ушундай кыла турган. Мени сайган жерим мына мойнума сайды. Бул 2 ай мурун Өзгөн райондук сотунун имаратынын алдында бычактан жараат алган Бектур Сарыбеков. Ал күнү Сарыбеков райондук сотко жээнинин иши боюнча барган экен. Мени сайган жерим мына мойнума сайды. Мойнума. Мына жерге сайды. Мына жерге сайган. Колтукка сайган эки. Ичиме сайган. Мына жерге сайган мына. Мына колтукка сайган. Общий канча жериңиз? 5 жерге сайган мына. Bıçak vurmaydı buna. Bıçak vurmaydı buna. Bıçak vurdu, ana balaga da vurdu bıçak. 22 апрелдеги Өзгөн райондук сотунун имаратынын алдында чыккан жаңжалдан Сарыбеков менен кошо анын айылдашы Кыялбек Жумашев жараат алып, ооруканага жеткирилген. Бıçakta karmadım, tarta almadım. Keyin koldu karmadım. Karmap turup 10 koldu ele bıçaklı. Keyin sol koldan aldan. Sen ne kıltasın dedim yani. Bölüştürüp sen hem öldürüp salam dedim, bana saydı bıçak. Ben mına. Bıçak jeyim ben uşu yerde ушундай эле чыгып кеткен. Ben aşkazanга jedim. Aşkazanга 4 santimetr manga kirген. Ошол жерде. Ben ошол жерде эле кичине бастырып отурдум, кайра турдум, мен калып кеттим ошол жерде. Окуяга күбөлөрдүн айтымында жаңжал Өзгөн районунун Кашкатерек айылынын тургундары соттук отурумга келген учурда чыккан. Ал күнү ушул эле айылдын тургуну Жодар Азизовдун иши каралмак. Жодар Азизовга былтыр жайында ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголуп, ал камакка алынган. 5 айдан кийин үй камагына чыгарылган. Быйыл жабырлануучулардын арызы менен кайра камакка алынган. Айгерим Орозбаева жолдошуна байланыштуу соттук иштер айылдаштар ортосундагы жаңжалга себеп болгонун айтууда. Издеп барса, көл жакта 5-6 бала болуп, ошо Алимканов аттуу үй бүлө. 5-6 уже барса күйөөмдү көптөп уруп, эсин оодаргандан кийин дагы уруп, чала өлүк кылып үйгө алып келип таштап коюп кетишти да, ошол июнь аягындачы. Анан кийин күйөөм таштап кетишти. Кийин эле биз күйөөм үйгө келгенден мен акыбалын көрүп чочуп коркуп кеттим. Акыбалын карасам, беттери ишип кеткен. Ал эми Жодар Азизовдун бир тууган агасы ошол эле күнү иниси менен кошо алда сабалганын айтууда. 2 саат дегенде бардым, мен кайра келип телефонду алып анан барсам ошол Жодарды 5 уруп койгон экен. Барсам түшкөндө эле мага да жапырылып келди анан, мен да уруп таштады да олорчу. Мен түшкөндө эле уруп таштады. Анан себеби ham сураган жок. Эмнеге келдиң андай мындай депчи. Түшкөндө эле урду дагы анан ошентип эле короче басып жатып, бууп, уруп, кийин Жодарды дагы урушуп, мен баргыча булар ошо кыйла уруп салган да. Азизовдун жакындарынын айтымында Алимкановдор укук коргоо органдарына кайрылып, Жодар Азизов алардын үй бүлө мүчөсүн сабаганын билдиришкен. Бул окуя боюнча Кашкатерек айылынын дагы бир тургуну Кудайберди Абдыжапаровго кылмыш иши козголгон. Азаттык экинчи тарап менен байланышканда буларды билдиришти. Инеме арматура эмелерме дубинка электрошоктор менен чабып колуна чабып анан жүктөйбүз дегенде жүк колдорун сындырып 8 кабыргасын сындырган, чычаң сындырган. Аты Нургелди деген бала. Бул так Ули и Мирбек деген бала. Кудаштын балдары. Кудаш апарган. Эми Мирболот деген бала саната минген ак саната үлгүсүндө мына ичинде пистолеттери, электрошокер дубинкалары бар мунун ичинде. Машинанын ичинде болгон бул. Так, бул Жодардыкы. Бул жалдап барган досу бул. Ушуларга кошум чара көрүлбөй атат, уруп сабап кеткен. Мына уруп атат. 22 апрелдеги сот имаратынын алдындагы окуядан кийин Талант Алимкановдун 3 тууганы камакка алынган. Алимканов сот имаратынын алдындагы чыр-чатакта иниси коргонуу иретинде бычак шилтегенин айтты. Бычактарды өздөрү алып келип,
эме колуна карматып, мен инемин акамын ошол баласынын колуна пычакты сайган, ошол эмелер. Сайганда бул анын пычагы колуна тиет. Тиіп ол арыз жазган, ол арызды деле карап айтат буларчы. Анан берки инем ошолорго защита, буга укасына защита кылам деп өзүн билбей калып, олордун колуна пычакты алып туруп өздөрүнө сайып койгон. Ош облустук милициясы бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин 122 жана 280 беренелери менен иш козгогонун билдирди. Ал жарандарга карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 берене жана 280 берене 2 берене менен кылмыш иши козголгон. Ал эми 2026 жылдын 30 май күнү тергөө аяктап соттук кароого жиберилген. Кашкатерек айылынын тургундары эки тараптын ортосундагы чырды токтотуп, жараштыруу аракеттери болгонун айтышат. 26-жылы дагы айыл өкмөт өзгөрүлүп, Эрмекбаев Сагын деген бала келип, ал дагы ушул ишке келгенден баштап эле мен тополоңорду уктум. Мен шулар жараштырайлы, урматтуу төрага дегенден ана мына жапашакамды деп барса, ал жерде эми макулдук беришкен, жарашабыз деп. Эми акыры пычакташканы келдик да. Чырдашкан тараптар дагы бири-бирине тосмо арыз жазуу маселеси каралып жатканын билдиришти. Бычак жеген менмин го. Мен кечемин эл үчүн. Өзүм үчүн ham кечтим, мына эл үчүн кечтим. Элдин астында. Мана айтайын. Азыр бу жерде сүйлөп келетабыз, сүйлөп атабыз го. Эки тарап тең жарашсын, мындай болсун. Кайсы тарап жарашпай атат деген адам болбой атат бу жердечи. Бу жерде биз урушкан эртеси кечирим сурадык. Азыр деле тозма арыз жазышып өздөрү эме кылышып ушундай чыр чыгарбаса, биз оюбуз эле бар ушундай кыла турган. Айта турган эмебиз. Жарашабыз деп. Эки жагдай боюнча кылмыш иши бириктирилип, Өзгөн райондук сотуна жиберилген. Кийинки соттук отурум 7 сентябрга жылдырылды. Айылдаштардын чыры президенттин Ош облусундагы өкүлү аймактарды кыдырып, эл менен жолугушуусунда дагы көтөрүлгөн эле.